Электролиз. Өзүнөн өзү пайда болбогон кычкылдануу калыбына келтирүү реакциясын түзүү үчүн кээ бир материалдардын же заттардын электр өткөргүчтүк касиетин колдонуучу химиялык процесс электролиз түшүнүгү. Электролизде пайда болгон эки жөнөкөй кубулушту карайлы. Электролити бар ваннага эки көмүртек электрод салалы. Анын бирөөсү ачкыч аркылуу ток булагына туташты, экинчиси амперметр аркылуу. Ачкычты бекитип, эритме аркылуу электр тогун өткөрөлү. Электроддордо болуп жаткан процессти байкаңыз. Токтун өтүшү менен электроддордо газ көбүкчөлөрү бөлүнүүдө. Сиз жактан сол тараптагы электроддо оң тараптагы электродко караганда газ көбүрөөк бөлүнүүдө. Газдын бөлүнүшү электролиздин кубулушу. Эми көмүртек электродун жез жана цинк электроддоруна алмаштыралы. Азыр бул электроддор таза. Ток электролит аркылуу өтө элек жана электроддордо эч кандай кубулуш болгон жок. Электроддорду эми ток булагына кошолу. Ачкычты бекитип, эритме аркылуу электр тогун өткөрөбүз. Токтун өтүшү менен газдын активдүү бөлүнүшү жез электродунда байкалууда. Цинк электродунда эч кандай химиялык кубулуш болгон жок деп ойлобоңуз. Ток булагынан өчүрүп, бир нече убакыт күтүп туралы. Ваннадан электроддорду алып карайлы. Жез электроду кара гүлгө жабылып калыптыр. Ал эми цинк электродунун эритмесиндеги бөлүгү гана. Эритмеден бөлүнгөн катуу заттар электроддордо кара гүл түрүндө пайда болду. Электролизде пайда болгон эки кубулушту байкадык. Газдын бөлүнүшү жана катуу заттардын кара гүл түрүндө электроддордо чогулушу.